Эл арасында быйыл көмүр баасы экесе кымбат болоору айтылып, саруу байымга түшкөндөр арбын. Сатуу жайларында азыртан көмүрүн камдап кышка даярдыгын баштагандар көбөйдү. Алсак Сузак районунун тургуну Жеңиш Орунбаев да 30 чакырым алыстыктан атайын көмүр алууга келген. Айтымында быйылкы баа өткөн жылга салыштырмалуу кымбат. Былтыр да ушул жерден көмүр алып кеткен, көмүрлөрү жакшы. Бирок баа былтыркыга караганда кымбат. Былтыр азыр ошо Семичке деген көмүрүнөн 25 алдым, ошо 140 сомдон. А былтыр ашып барса 100 сом болчу да. Ашып барса 100 сом эле. Ошондой алып кеткен. Быйыл эми 40 сом кымбат бар. Алып сатар эмес, мен үйгө дагы келип бир 30-40 бери чоң көмүрдөн алып кетебиз. Лабы өзүнүкү жана. Өткөн аптада күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча облустук штабтын жыйыны өткөн. Анда облус башчысы кышка даярдыкты өз убагында жүргүзбөгөн жетекчилердин иши караларын айткан. Андан сырткары ал район шаарларда калкка көмүр камдоо боюнча жумуштун солгундугун сынга алган. 10 октябрга чейин бардык аймактарда даярдыкты 100% жеткирүүнү тапшырган. Деген менен облустун Борбору Жалал Абад шаары кышка керектөлчү көмүрдү 1 ноябрга чейин толукталарын билдиришет. Маалым болгондой, калаага 1393 тонна көмүр иштетилери пландалган. Бүгүнкү күнгө карата анын 650 тоннасы камдалган. Учурда даярдык иштери кызуу жүрүп, шаардык билим берүү мекемеси менен атайын штабтар түзүлүптүр. Биз ойлойбуз 1 ноябрга чейин толук 100% көмүр ташылып бүтөт деген ойдобуз. Ошондой эле электроэнергияга лимиттер коюлуп атат. Бар жок шаарга караштуу мекеме ишканаларга баарына билдирүүлөр берилди. Баарына лимиттер берилди. Ошол лимиттен ашпаганга аракеттер жасап атабыз. Быйыл Жалал Абад шаарында 15 көп кабаттуу үй жылуулук энергиясына туташтырылары пландалган. Учурда анын 12-синде жумуш аяктады. Жалпысынан калаада 70-ке жакын көп кабаттуу үй, ошондой эле 30 бюджеттик жана коммерциялык мекемелер жылуулук энергиясы менен камсыздалат. Ага ылайык шаардагы 16 откана оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Биз ар бир арызды эске алып, учурунда дароо эле карап чыгабыз. Анын үстүндө иштер жүргүзүлөт ар дайым. Ар жылы 1 ноябрдан баштап план боюнча жылуулук берүү пландаштырылат. Жана сууктун эрте түшүшүнө карата орточо эсеп 8 градус жылуулук плюс 8 градус болсо, ошондо мэриянын буйругунун негизинде жылуулук берүү башталат. Былтыркы жылы негизинен элди жана мамлекеттик мекемелерди көмүр менен камсыздоодо облуста маселе жаралган эмес. Бүгүнкү күнү план боюнча облуска канча тонна көмүр керек болсо, анын 53% жеткирилген. Аймактарда жалпы 171 көмүр сатуу түйүндөр иштөөдө. Мында бир кап көмүр 200 сомдон болсо, 1 тоннасы 3000 сомдон 6000 сомго чейин сатылууда. Жалал Абад облусунда 4 жайда Аксын, Окен, Ташкөмүр жана Көкжаңак шаарларында көмүр өндүрүлөт. Алардан 8 айда 165.513 тонна көмүр казылды. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.